Ички дүйнөмдө менин акылым менен напсимдин күрөшү болду да. Ошол күрөштүн айынан көп жыл күрөш кылды. Бирок аягында мен ошо акылым, ыйманым ошо жеңип чыкты. Ошол жөнүндө жаздым эле, мен эмне үчүн жолукту салындым. Кара сөз менен жазсам көп болуп кетет экен, ошон үчүн кыска, нуска, эл тажабай тургандай кылып диалог түрүндө акыл менен напсинин диалогу жөнүндө жаздым. Угуп коюңуздар. Акыл бейишке алып барат, напси тозокко алып барат. Ушул акыл менен напсимдин диалогунан окуп берсем. Акылым: парызды аткар, Аллах буйруду, жолу корун. Напсим айтты: жолугу жок эле мусулмансың, намаз окуп жатпайсыңбы? Акылым: намаз окуп жолук салынбаганың эки жүздүүлүк. Напсим: эл эмне дейт, кемпирге окшоп каласың. Акылым: эл эмес, жараткан эмне дейт деп көңүл бөл. Напсим: Аллах намаз окусаң калганын кечирет. Акылым: билип туруп кылган баш ийбестигин кечирилгиз. Напсим: күйөөң уруксат бербесе сөзүн укпай коесуңбу? Акылым: динге каршы келген нерседи түшүндүр, Аллахка баш ий. Напсим: жайдын ысыгында ысып жүдөйсүң. Акылым: жайында ысыбаган жан барбы? Жолугу жогу да ысыйт, тозок ысыгы жан чыдагыс. Напсим: күйөөң чанып кетпесин. Акылым: күйөөгө үйдө сулуу бол, көчөдө сулуулугуңду кат. Напсим: баары каршы болсо кантесиң? Акылым: баары каршы болсо да Аллах сени менен, анын коргоосундасың. Напсим: далил тапчы, кайда бул буйрук? Акылым: Аллахтын сөзүндө, анын сөзү Куранда, Нур сүрөсү, Ахзаб сүрөсү. Орунбой тынчтык жүрөктө, сыгылып жүрөк ыйлады. Кудайга айтып дуаны, жардам бер деп сурады. Эбепке себеп болуп бир Рамазан келди жылмайып, суусап турган жүрөгүм ыйманда калды курчалып. Алдыга таштап кадамды, акылым ишке киришти. Напси болсо алдастап, чынжырланып байланды. Жарык нур чачып таң атты, жүрөгүм калды нурланып. Орозонун айында оронуп алдым жылмайып. Кызыгы мына ошондо баягы айткан напсинин эч бири ишке ашпады. Эч нерсе эч ким дебестен үн сөзү жок кабыл алышты. Аллахым берди жардамды, кабыл кылып дуамды. Мерими чексиз Аллахка айтамын шүгүр дуамды. Эң биринчи укканда аябай толкундандым, аябай сүйүндүм. Ишене албай кайра карадым. Эң биринчи эле өзүмдүн сүйүнүчүмдү ошол 2 рекет шүгүр намазы менен Аллах менен бөлүштүм да, сүйүнүчүмдү. Бүгүн аябай сонун белек алыптырсыз. Ошол белек тууралуу айтсаңыз, эмне экен бул? Бул Кара булак экологический эс алуу мейманканасына жолдомо беришти, 2 кишилик. Жана Бай Элиза брендинен мындай жакшынакай колго тигилген жибек жолукту белек кылышты. Бүгүнкү иш-чарада мындай өтө кызыктуу же жүрөгүңүзгө жакын келген бир нерсе болдубу? Албетте, мен бүгүнкү иш-чарадан өзүмө көп нерселерди алдым. Көп кеңештерди айтышты. Жана дагы ыйманымдын дагы бир баскычка өдөлөшүнө да себепчи болду. Жакшы сөздөр айтылды, жакшы оюндар уюштурулду. Абдан ыраазымын бүгүнкү уюштуруучуларга. Күндөрдү жума күн менен, түндөрдү кадыр түн менен, асманды жылдыздар менен, жерди инсандар менен, инсандарды пайгамбарлар менен, пайгамбарларды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен кооздогон, бизди айбан эмес инсан кылган, инсан ичинен мусулман кылган, жана ушуну эле баарыбызды топтоп келип бул жака чогултуп койгон Аллах Таалага чексиз мактоолор, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Мен эмне үчүн жолук салындым? Жолук мен үчүн жөн гана бир материал, бар болгон бир аксессуар, жөн гана бир образ болгону бир парыз эмес. Жолугум алтын таажым, азыркы турган абалым. Ийгиликке жетелөөчү жолдош, милдети болсо мени коргош. Билесизби, жолукту мен өзүмдү чектөө үчүн салган жокмун. Жолукту мен өзүмдү өнүктүрүү үчүн салдым. Ушул учурда бир суроо жаралат. Бул жолук жана кызга чектөө барбы? Ал эч нерсе кыла албайт, ал коомго аралаша албайт деген бир ой жаралат. Бирок аны биз кандай кабыл алабыз, ошол маанилүү. Кандай кабыл алсак, ошого жараша жол ачылат да, жабылат да. Ишенесизби?
Жолукту мен милдет болгон үчүн эмес, эл үчүн эмес, үй бүлөм үчүн эмес, же келечектеги жолдошум үчүн эмес, мен жолукту өзүм үчүн салындым. Өзүм үчүн. Ооба, мени менден коргоосу үчүн, мени мага калтырбоосу үчүн салындым. Пендебиз, алсызбыз, напси ташыган жандыкпыз. Напсиме ханыша болбосом, ал мага падыша болбой албайбы? Эгер мен өзүмдү өзүмдөн коргой албасам, мен башка кимди коргой алам? Позициям өзүңдү коргоо эмес, жоолукчанды коргоо. Жоолукчанды коргоо. Жоолук бул мен, ичи толуу экен, түшүнгөн сезет, сезген жетет. Жоолук бул менин бир бөлүгүм, 24 сааттык жан жөөкөрүм, микробко каршы антисептигим, ысыкта коргоочу кондиционерим, күндөн коргоочу SPF-им. Жоолукту ыйманымды кооздоо үчүн салындым, ийри көрсөм оңдоо үчүн салындым, өрнөк жолду жолдоо үчүн салындым. Ар түрлүү көздү ачпаган стереотиптерди жыгып, таран сезимди кеңейтип, бүт аламга вызов таштоо үчүн салындым. Жоолукчанын даражасын көтөрүү үчүн салындым. Кол узаткан, дем берген күчтүү үммөт болуу үчүн салындым. Жемпичип эмес, жашаш үчүн салындым. Жашоо бир келет, андыктан гений болуу керек. Бул дүйнө менин акырет үчүн базарым, татыктуу жашап, сооп алып каламын. Жоолукчан караңгы эмес, караңгы дейт аны бир гана караңгы. Жоолукчан айттыбы, аткарса да эң мыктысын кылат. Жоолукчан бир кадам алдыда, салдырбайт да алдына. Бул жоолук программасында менин үчүн жоолук салынып бул пост жазганда мен өзүмө абдан пайдалуу нерселерди алдым. Себеби буга чейин балким аңдабай келгендирмин, балким бирөөнү тура алгандырмын, балким болгону парт болгон үчүн салынганмын да. Ана мен бул аркылуу менин толтура факторлорун үйрөнүп, кандай пайдалары бар ошолорду биле алдым. Сиз пост жазганда аябай оригиналдуу жазыптырсыз. Мындай заманбап жашоодон дагы алыптырсыз ар кандай нерселерди. Ошол ой кандайча келди сизге? Бул негизи мен өзүмдүн жашоо образым, себеби мен только динде эле эмес, ошол учурда ошол динден адамдарга азыркы алар түшүнө турган тилде жеткирүү да. Мисалы, азыр мурунку нерсени айта турган болсок, алар көп түшүнбөй калышы мүмкүн, балким түшүнгүсү келбей калышы мүмкүн. А бул учурда мен учурдагы абалды колдонуп, мисалы ошол эле антисептик эмен барын колдонуп айткандыгы үчүн дагы таасирдүү болот деп ишенем. Ошол үчүн бул мен өзүмдүн образымды колдондум. Бүгүн сиз экинчи орунду алыптырсыз. Анан ошондой жакшынакай такыя келиптир сизге белек катары. Ошо жактыбы негизи эмне дейсиз? Ооба, экинчи орунга такыя жана ошондой эле клаверге путевка, анан болсо ВСТ шоурумга болсо кийинки сертификат. Жоолук салынганда аябай кубанычта болдум. Бул көчөгө чыкканда билесиң да, сен Аллахтын мындай под защитой болгонун билесиң да. Анан мен чынын айтайын, разымын. Анткени Instagram блогумда баштайм деген бир максат койгомда, мендей кыздар көп. Мен аларга мен блогума келгенде, мен ачыкмын ар дайымчы. Кыздар келип, эжеке мен дагы жоолук салынгым келет деген кыздар мага келсе экен, мага жан дүйнөдө кандай кыйынчылык болсо мага айтса, мен ислам дининдегидей бир тууган катары аларга мамиле жасайын деген максат койгонмун. Анан ошолорго силер чоң түрткү болдуңар да. Анткени мен конкурска катышып атканда ойлогонмун, бул допустим окуп мени бир местага кое турган эжекелер жазган нерсемди жүрөктөрүнө түнөк алабы деп аябай ойлонгонмун да. Анан Кудайга шүгүр, чоң рахмат айтам. Я очень рада, честно, не ожидала. Аябай кубанычтамын, күткөн эмесмин. Конкурсту алгач көрүп катышсамбы деп ойлонуп калдым. Өзүмө суроо бердим, анан катышып көрүүнү чечтим. Чынын айтканда аябай кубанып жатамын. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Аллах баарыңыздардан ыраазы болсун. Мага аябай кооз кеп такыя. United Kitchens ресторанына сертификат жана ВСТ шоурум дүкөнүнөн каалаган көйнөгүмдү сатып алуу үчүн сертификат беришти. Чоң рахмат. Буюрса, бул менин парыздарды аткаруудагы жолумдун башталышы деп ишенем. Чындыгында күтүүсүздөн болду, абдан кубанычта болдум. Ошондо апамдын туулган күнү болуп ошакта элек. Анан кечинде телефондо өчөтүп ошондо окуп аябай толкунданып, сүйүнчүлөп айттым да, ошо Аллах таала буйруптур ушул күнгө деп. Ошол аябай ыраазычылык билдирем сиздин ошо Умма журналына, жалпы организаторлорго, уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах ыраазы болсун. Ушул жакшылыктарга себепчи болуп жүрө бериңиздер деп айтам.
да жаздыңыз эле, мындай мен дагы ушундай жол салгым келет дегенде, Ооба, ошентип ниет кылдым. Бүгүн буюрса, бүгүн азыр барып кайра көлдөн келдим эле кече. Бүгүн көлгө кайра кетем, анан ошо жол салынып кетейин деп атам. Машалла. Эмне белек алдыңыз, бизге айтып коесузбу? Хиджаб Хоус Асенаттан көйнөк, жолук, анан сертификат, Нусра Кежи. Чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем учурдан пайдаланып. Көргөндө эле сразу эле окуп, ошол күнү эле жазайын деп, анан убакыт болбой калып, эртеси күнү эле отуруп алып, жүрөгүмдө болгон нерселердин баардыгын ойлонуп жаздым. Анан жеңем деп аракет кылдым. Күндө намаздан кийин, альхамдулиллах, 5 маал намаз окуйм. Намаздан кийин Аллахтан сурап, эгер мага ошол нерсени татыктуу деп билген болсоң, ошол нерсе менин диниме пайда келтире турган болсо, жеңүүнү насип кыл деп буйруган экен. Жеңдим. Атайын ошол аксыдан келип отурам, сиздердин эмеңерге катышыш үчүн. Сиз үчүн бүгүн айбирде таасирдүү күн экен. Аябай. Атайын келдим, ошо Бишкек айылга кеткениме 1 жыл болуп калды, карантин башталгандан бери. Келбей жаткам, ошо сиздерге катышайын деп, пайда алайын деп. Анан ошо келгенде эле акталдыбы, ошончо жол жүрүп келгениңиз, иш-чара кандай болду? Ооба, аябай көп пайда алдым. Аябай пайда болду дейм. Эми буюрса Сабак болду. Аябай сонун мотивация, энергия, мындай орусча айтканда духовность, уверенность в себе, да, столько мотивации.